Кадамжай районунун Майдан айыл өкмөтүнүн Майдан айылына бала бакча куруу боюнча тендер жарыяланганда, бул июнь айында. Ошол тендерден Оссо темир курулуш строительный фирма уткандагын жалпы суммасы 22 миллионду түзгөн. Сентябрь айдын аягына бала бакчаны элге өткөрүп беребиз деп тендерден катышып утуп, азыркы күндө фундаменти куюлган, стенасы жарым жартылай турган ошо ойдон калып кеткен да. Ушул Оссо темир курулуш фирманын жоопкерчилигин кароо үчүн укук коргоо органдарына тапшырма берип койсоңуз, ушунун аягына чыгарып беришсин. Себеби эл күтүп атат. Элди алдап ошо ойдон бала бакча калып кеткен да. Экинчи маселе, Кадамжай район Исхак Полотхан айыл өкмөтүндө гүлдүрөмө жошук чекелик айылдар бар да. Бул айылдарга 3 километр жол асфальттоо боюнча кирген да. Титульный тизмеге кирген, азыркы күнгө чейин жолдон дайын жок да. Ошо ойдон калып кеткен да. Ушунда Минтрансқа тапшырма берип койсоңуз, жоону күтөмүн. Урматтуу Алмазбек Акынжанович, рахмат.